Assalamu alaikum dostlar. Топ трансферлер видеосуна кош келдиңиздер. Мен Гүлжого. Бул чыгарылышымда жалпылай 2025 жылдын жайкы жана кышкы трансферлик терезелеринде дүйнөлүк футболго бир катар ири жана кызыктуу келишимдер болгондугун, ошондой эле бул трансферлер клубтардын келечегинде чоң таасир эте тургандыгы тууралуу айтып кетейин. Анда акырындык менен 2025 жылдын эң ири жана маанилүү 10 трансферин баштадым. Алгач албетте Килиан Мбаппе. ПСЖдан Реал Мадридке өткөнү. Басы албетте эркин агент иретинде. Франциялык чабуулчу көптөн күткөн кыялына бул жолу жетип, ПСЖ менен келишимди узартпай дароо Реалга өтүп кетет. Себеби Реал Мадрид көптөн жылдан бери эле Мбаппеге кызыгып келген. Бул трансфер Реал үчүн чоң тактикалык жана маркетингдик жеңиш болду. Мбаппе, Винисиус жана Беллингем менен чабуулдук триону күчөтүп, Реалдын Европада үстүндүк кылуу ниетин бекемдейт. Анысы бул жылы анчейин окшогон жок. Анткени Реал бул жылы бир да кубок утпастан жылдык жыйынтык чыгарышты. Албетте супер кубокты эске албаганда. Бирок ошентсе дагы Мбаппе өзүнө берилген милдетти 100% мыкты дарежада аткарды. Анткени келген жылы болсо дагы 56 оюнда 43 гол киргизип, 7 ассист кылган абалда рекорд жаратты. Кыскасы, келе жаткан жылы Реал Мадрид менен Мбаппеден мыкты сезон күтсөк болот. Баса, кече жакында эле башкы машыктыруучу иретинде Хаби Алонсо тааныштыргандыгын эскертип өтөлү. Экинчи топ трансфер Джон Дюран. Астон Вилладан Аль Насрга жол алды. Басы 77 миллион евро. Себеби Сауд Арабияда лигасында жаш таланттарды өзүнө чакырууда. Бул нерсеге кээ бирлери Криштиану Роналду себеп болду десе, кээ бирлери акча үчүн өтүп жаткандыгын эч кандай талаштарсыз айтып жаткан чагы. Бирок баары бирдей атага чыгып өзүнүн дүйнөгө таанытууга мүмкүнчүлүгү жеткен жок. Бирок ошого карабай Джон Дюран Аль Наср сабына келип, курамда анчейин алдыга алып чыкты. Роналду менен Садио Манеге колуна кол, бутуна бут болду десем жаңылышпайм. Криштиану Роналдунун катарына ойноп, Дюран чоң тажрыйба топтоп жатат. Азыркы учурда 18 жолу майданга түшүп, 12 гол киргизүүгө жетишти. Үчүнчү трансфер кезектеги топ трансферди албетте египеттик Омар Мармуш толуктайт. Ал Айнтрахт Франкфурттан Манчестер Ситиге 75 миллион евро келип кошулган. Дегеле бул жыл Сити курамына көп алмашуулар орун алды. Пеп Гвардиола команданын айрым тажрыйбалуу оюнчуларын алмаштырууну көздөгөнүн баарыбыз билебиз. Коргоочулар жаракат алган болсо, кээ бир оюнчулар такыр эле Манчестер Сити менен кош айтышты. Ошого жок дегенде алдыда Эрлинг Хааландты жалгыз калтырбай Омар Мармушту алып келди. Мармуш флангты ылдамдыгы менен коргонуу системасын бузуп, Ситинин керегине жарай турган деп ишенип турушат. Азыркы учурда Мармуш 22 жолу майданга түшүп, 8 жолу гол киргизген. Төртүнчү трансфер. Кезектеги трансферди Ситиден узакташпай өзүбүздүн кошуна мамлекет Өзбекстан оюнчусу тууралуу айтпай койбосок болбос. Абдукадыр Хосановдун Беларусьтан баштаган чоң карьерасы азыркы учурда Англияда уланып жатат. Тагыраагы Беларусьнын энергетик сабында ойноп жүрүп, 100 000 еврого Франциянын Лига 1деги Ланс клубуна кошулат. Өзүнүн мыкты жактан көргөзүп келе жаткан жаш коргоочу көрүнүктүү, атактуу далы менен атын ааламга таратып баштайт. Ошол учурда коргоосу алсыздап баштаган Пеп Гвардиола жаш талантты өз сабына 40 миллион еврого кошуп алат. Бул трансфердик баа Азия чөлкөмүндө шоу-шууга айланат. Анткени АПЛда ойногон алгачкы өзбекстандык футболчу катары өз атын тарыхка калтырат. Натыйжада бүгүнкү күнгө келип, Хосанов Ситиге колунан келишинче жардам берип, клубдун келечектеги негизги коргоочусу катары каралууда. Бирок акыркы оюндарга түшпөй жатканы көпчүлүк күйөрмандарды таң калтырбай койбойт. Бешинчи трансфер Хвича Кваратскелия Наполиден ПСЖга өткөнү. Басы 80 миллион еврого өткөн грузиялык оюнчу да өзүнүн мыкты деңгээлде көргөзүп жаткан чагы. Бүгүнкү күндө Чемпиондор Лигасынын финалдык баскычына чейин жетип келди. Балким сиздер бул видеону көрүп жатканда Чемпиондор Лигасын уткан болот же утулган болот. Ошого карабай, жаш жылы 24 оюнда 6 гол киргизип ПСЖга кызматын улантууда. ПСЖга келгенин себеби Мбаппеден кийинки муун үчүн ПСЖ атактуу, техникалык жактан күчтүү оюнчу издеп жаткан. Чабуулда индивидуалдык дриблинг жана жаркын оюн көрсөтүшүнө шек күмөн жок экенин баарыбыз билип, көрүп турабыз. Алтынчы трансфер Нико Гонсалес Портудан Манчестер Сити шаардыктары келип кошулду. Баасы 60 миллион евро.
Ситиге келгенин себеби ортосузлукка сергиктик жана басымды алып келүү максатында алынган. Анткени Кевин Де Брюйне жаракат алганда же эс алып жатканда анын ордунун толтурат. Азыркы учурда Кевин Де Брюйне Сити менен кошо чыккандан соң анын ордунун баса турган жалгыз оюнчулардын бири Нико Гонсалес. 7-нчи трансфер Лени Йоро. Лил сабынан Манчестер Юнайтедке келип кошулду. Оба чөгүп жаткан Юнайтед кемесин колдон келишинче алдыга сүйрөөгө аракет кылган Лени Йоро 52 миллион еврого Юнайтедке келип кошулду. Себеби Юнайтед коргонуудагы көйгөйлөрдү чечүү үчүн жаш жана келечектүү оюнчу издеген. Натыйжада Йоро келип кызыл шайтандардын намысын коргоп жатат. Анткени ал жогорку аба күрөштөрүндө мыкты. Магуайрга альтернатива болушу мүмкүн. Албетте, Магуайрга жардам берет дегенде автоголго эмес, ата-анасынын чабуулунун мизин кайтарып, ата-анас дарбазасына гол жаратууга жардам берет деген ишеним бар. Кезектеги 8-нчи трансфер албетте топ кечи жакында эле болуп өткөн Трент Александр-Шварценеггер-Арнольд расмий түрдө Реал Мадрид клубуна өттү. Ливерпуль менен келишими 2025-жылдын 30-июнунда аяктамак. Бирок испан клубу аны ФИФАнын атайын трансфер терезеси ачылган 1-июндан тарта каттоо үчүн 10 миллион евро төлөп трансферди эрте бүтүрдү. Келишим узактыгы албетте Трент Александр-Арнольд Реал Мадрид менен 6 жылдык келишимге кол койду. Бул анын 2031-жылга чейин клубда калышын камсыздайт. Өтмө акысы келишимде 250 миллион өлчөмүндөгү өтмө акысы каралган. Бул башка клубдардын кызыгуусунан сактануу максатында. Ошондой эле Реал Мадрид Александр-Арнольдду 15-июнда АКШда баштала турган клуб дүйнө кубогунда ойнотуу үчүн эрте каттоону каалады. Ливерпуль башкы машыктыруучусу Арне Слот Александр-Арнольддун кетишине байланыштуу клубда жалпы нааразычылык бар экенин билдирип, анын адамдык жана оюнчулук сапаттарын жогорку баалады. Реал Мадрид тараптан клуб жаңы башкы машыктыруучусу Хаби Алонсо Александр-Арнольдду өзүнүн тактикалык схемасына алекташтырып, оң коргоочу позициясына колдонуу пландарын түзүүдө. Бул трансфер Александр-Арнольд үчүн дагы эң мыкты этапты баштап берет. Анын карьерасындагы маанилүү бурулуш болуп саналат деп ишенебиз. 9-нчу трансфер албетте бул Джонатан Тах. Байер Леверкузен таптакыр чачарап кетти. Джонатан Тах дагы бүгүнкү күндө 29 жаштагы германиялык коргоочу Джонатан Тах 2025-жылдын май айында Байер Леверкузен клубунан Бавария Мюнхенге акысыз трансфер аркылуу кошулду. Ал жаңы клубу менен 2029-жылдын 30-июнуна чейин келишим түзүлдү жана ал номер 4 менен оюн алып барат. Ал эми сиздер үчүн достор акыркы 10-чу трансфер терезени бош калтырдым. Сиз 2025-жылы өзүңүзгө жаккан топ трансферди жазып кетиңиз. Ошондой эле жакында Криштиано Роналду Насырдан кетерин жана кайда барары тууралуу видео даярда дей турган болсоңуздар, анда каналга катталып, лайк басып, Роналду сөзүн комментарийга калтырып кетиңиз. Буюрса кийинки эфирде, кийинки видеону дал ошол Криштиано Роналду тууралуу кеп кылабыз.